Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ушу кут берүүсү, кут теле берүүсү же болбосо ааламдык сабак. Ааламдык сабак өзү бул ааламдашуу же болбосо ааламдык түшүнүккө өткөрүүчү сабак. Адам көптөгөн эволюцияларды жашап өтүп, адам жаралгандан бери эволюциялык жол менен аң сезими жетилип, бүгүнкү күндө ошол энергия деген доорго же ааламдык түшүнүккө жетчү мезгил келди. Ааламдык түшүнүктө жашачуу мезгил келди. Ошондуктан бул эфирдин максаты ошол ааламдык сабак же ааламдык түшүнүккө адамзатты өткөрүү. Ошо ааламдык түшүнүккө калыптандыруу, улуулук маданиятка, ошо периштелик сыпатка жеткирүү. Ошол убакта ошол Кудайдан берилген бионур энергия менен пайдаланып адамзатты айыктыруу, калыптандыруу, тазалоо, касиет жайгаштыруу, сан жеткис кыры, сыры, көзгө көрүнбөгөн ошо нурларды жайгаштыруу, сырларды жайгаштыруу, эскичиликтен чыгаруу, эмоциядан чыгаруу, энергия жайгаштыруу. Ошондуктан кут деп атасак болот муну кыска эле бир сөз менен. Бая кут болсун дегендей, кут ой дегендей, бул эфирден кийин чында ошо кут ой пайда болот. Айдан адам аян алат, күндөн адам энергия алат демекчи. Ай, кут ай дегендей ошо кудайлык кереметке жеткирүү. Кудайлык сыпатты адамзатка жайгаштыруу, өзүнөн издөө. Ошондуктан эфирдин аты кут. Бул ааламдык сабак, ааламдык сыпатка калыптандыруу. Ошо эфир убагында эң кызык нерсе ушул болот. Эми ошо ааламдан күткөн сыйкыр кереметтин баары эле адамдын өзүнө калыптанат. Адамдын өзүнө калыптанганда адам ошо мына мен энергияга же ошо аалам күчтөрү калыптанды. Эми ушу эфир аркылуу аалам күчтөрүн жумшап, энергия өткөрүп, тазалап, айыктыруу. Карасаңыз, ошондо бул кантип жайгашат, кантип жайгаштыруу керек, кантип жумшоо керек. Бүгүн ошонун методикаларын, окууларын сабак кылып өтсөк. Эң биринчиден эволюция жолу менен өсүп адам энергияга калыптаныш керек деген сөз. Бул энергия доору деген сөз. Бул ошол көк асман ээлеринин адамга келип жайгашышы. Жогорку күчтөрдүн же энергия. Кудай өзү энергия, периште өзү энергия. Арбай. Мына атадан бата чыгарган арбай, ата жолундагылар, же мындай коом деле бул жөнүндө түшүнүктө. Мына ошонун да ал энергия, ошону адамга жайгаштырса болот. Аны үчүн эмне кылыш керек дегенде ошол дегеле боштондук. Өзүңүздөрдү аябай бош сезишиңиздер керек. Ушу эфир убагында бөтөнчө колу башыңыздарды бошотуп, жөлөнүп отуруп, кээ бир жагайлар ушу жатып да алат. Жатып да алсаңыздар болот, мүмкүнчүлүк болсо. Ошо телефонду өчүрүп, техникадан эч пайда жок азыр. Бошотуп өзүңүздөрдү.
Анткени анатомияга жайгашкан атпайбы? Көзгө көрүнбөгөн күчтөр. Ошондуктан анатомия тынч болсо, мынабу биздин огородубузда бак болуп, түнөгүбүздө, үйүбүздө бир тынчтык болсо, ошо огородубуз тынч болсо, анан ошол жерге келип канаттуулар жайгашат. Анан кээ бир адам мынтип үрктүп албайын деп карайт го. Учуруп албайын деп аярлап басып. Балалар, бала кездегилер, бала мүнөздөгүлөр, сезим иштегендер. Анысы кандай ошо сиздердин дагы огороддой болуп, ошол үйдөй болуп, жан дүйнөңүздөр тынч турса, ошо багындыруучу деген энергия келип жайгашат. Ал үчүн ошо боштондук керек. Азыр мына бейиш оту деп китеп жазылып ааламдан. Бейишке ушул дүйнөдө эле адам өткөн атпайбы? Ошондо бейиш бул жан дүйнөнүн эле бейпилдиги. Бул жан дүйнө канчалык бейпил, тынч болсо, жашоо бейиш болгон атат. Ал ошо жан дүйнөнүн тынчтыгына, бейпилдигине адамдын улуулук эле түшүнүүгү керек. Эшикте миллиардың болуп турса дагы миллиард 100 миң болсун деп жан дүйнөң жарды болсо дагы эле жутунуп, аны ойлонуп атып, жан дүйнөңдө тынчтык болбойт. Мейли эшикте экеле жылкың, оны эле коюң, оны эле тоогуң болсо дагы, жан дүйнөң тынч болсо, ошого сыйга топук. Ошо тобо, ошо шүгүр. Эң башкысы, бир күн уруш болсо 40 күн периште ошол жерден качат дегендей, сиздин кысылууңуз, кыжаалатчылыгыңыз болсо, үй сиздин түнөк, улуу күчтөрдүн түнөгү сиздин жан дүйнөңүз. Үйдө тынчтык болбосо, келген мейман да качат. Булар да аяк барып жатпай эле коеюнчу уруш эле боло берет деп. Тынчтык жок. Үй шумна, уктай албайм, кыйналам деп кирип чыга беришет деп. Ошол сыңары сиздин жан дүйнөңүздөгү тынчтык болсо, бейпил болсо, ошо багындыруучу энергиялар, периштелер жайгашат. Ошондуктан көрпендечиликтен бошоңуздар. Мына боштондукту бир аз окуп берейин. Боштондук бул жан дүйнөнүн бейиши, боштондугу бул чыныгы бейиш. Жан дүйнөнүн боштондугу. Ошо эскичиликтен чыгып. Боштондук бул көрпендечиликтен, рамкадан чыгуу керек. Ошо пендечилик ойдон, сөздөн, көз караштан, ар кандай ошо агым дин, байлык, бийлик, эски түшүнүктөн, куру коркунучтан өлүп калбайын, ооруп калбайын, атып кетпесин, тоноп кетпесин, аягы жаман болуп калбасын деп коркунуч боло берсе эле, ал страхтан адам өзү ооруп кетет. Ошол сыяктан улуу түшүнүккө өтсөң, ал коркунуч болбойт. Мындай эле айтып келген кезде, мисалга, ушуну адам оюна ала жүрүш керек. Жаныбыз, таныбыз ушул жер дүйнөгө кызматка келген экен. Ушу кызматыбызды билбесек, же аткарып бүтсөк, жаныбыз улуу дүйнөгө кызматка кетип атпайбы? Кыз деле турмушка чыкканда башка үйгө, башка журтка кызматка кетип атпайбы? Ана ошондо ыргак менен, кошок менен узатып койгон го. Башка дүйнөгө жумушка кетти, турмушка кетти, милдетке кетти, кызматка кетти деп. Анысы кандай жаның дагы бийик дүйнөгө кызматка барып атат. Так окуп берейин, бул жерде да бар. Жан досу ааламга учуп, дене досу өлгөндөн кийин жан, арбак, рух бийик аң сезимге ээ болот. Жердеги пенделери эски жолдо болсо, эски пендечилик түшүнүктө болсо, Кудай берген бактан, дөөлөттөн, ырыскыдан ошо арбайлар, ааламдык сыйкыр күчтөр жолунан кармайт. Ар дайым түштөн, түшкө маани бергиле деп аткан ошол. Көрүнүштөн кээ бир адам көрүнүш көрөт. Теңирден улуу илимине чакырып турат дейт. Караңыз, кайра такталып атат. Демек, ошо жамандыкта кейибеген кыргыз, кейи берсең, жашоодо ошол өлдү деп, эскерип, ыйлап, кейи берсең, жамандык алып келет деп бул жерде да так берилет ааламдан. Анан чындап эле ошол жоготууда кейибеген кыргыз, анан майда эшикте бирөө сүйлөп койду деп кейийинби? Аны мен жамандай берсем, же эскере берсем, же кечирбей койсом, мен
жамандык өзүмө чыкыр болуп атпайынбы? Оозуң жаманды сүйлөп атса, оюң жаманды ойлоп атса. Ошондуктан жан дүйнөнү ушунсеңиздер, ушул түшүнүктө болсоңуздар тынчыйсыздар. Ошентип эски түшүнүктөн, көрпендечиликтен чыгуу, көрпендечилик түшүнүктөн чыгуу. Кайра эле ошо касиетибизди каражат деген түшүндүк өтө кырсыктырып коет. Ата өлгөндөн кийин малы балага буйрубайт. Ааламга жаны барган кезде сен ушул малды чогултам деп канча адамдын көңүлүн ооруттуң, канча кыжаалат болдуң, канча энергияңды короттуң деп алып коет. Ошон үчүн балага буйрубайт. Демек, бул дүйнөгө биз жарышып оокат чогултуу үчүн келбейбиз. Бул дүйнөгө биз атаандашып пул чогултуу үчүн келген эмеспиз. Бул дүйнөгө биз арыздашуу үчүн келген эмеспиз. Бул дүйнөгө биз жанды өстүрөлү деп келгенбиз. Кудай ошон үчүн жараткан. Жаныңарды өстүргүлө, бийик дүйнөдөн, мынау жогорку дүйнөдөн оорун алгыла, жаныңар ошо жака өссүн деп. Тең жашоону кармап бер деп, мен жараткандар сактап улап бер деп жараткан. Ошон үчүн биз милдетибизди, кызматыбызды билишибиз керек. Аны үчүн көрпендечиликтен чыгуу. Мына боштондук ошон үчүн боштондук деп берилип атканыбыз. Муну мен чечмелеп атам да. Ошондуктан калыс адамды касиетчил болойт. Кудай өзү калыс да. А биз калыстыктан кайтып кетип атпайбызбы? Бийлигине карап, байлыгына карап, өңү түсүнө карап, жолдон тайып кетип атпайбызбы? Колунда бар бала сүймөн жүктүү деп коет го. Ошого карап эне ата деле жолдон тайып кетип атпайбы? Ошонун сөзүн сүйлөп калып атпайбы? Анан калыстык болбой калып атпайбы? Анан каяктан касиет болот? Демек, көрдүңүзбү, ошондой түшүнүктөн чык. Ушу бир карыш болсо дагы, кичине болсо да жыл, бир арыш болсо дагы. Көрпендечиликтен чыгуу, аалам, табият, адам жөнүндө кең түшүнүккө ээ болуу. Мына аалам жөнүндө түшүндүрүп берип атам, табият жөнүндө түшүндүрүп берип атам, адам жөнүндө. Адам бир керемет күч экенин түшүндүрүп берип атам. Өзүңдөгү керемет күчтөрдү өнүктүрүү, өзүңө ишенүү, жаратуучулукту иштетүү. Инянды жайуу, ошо ак караны жоюу, жаратуучаң сезимге болуу керек, инопланетанга айлануу. Эми ошондо энергияга айлануу керек адам. Боштондук ар бир инсан өз эмгеги менен жетишет. Эгер сизде боштондук болбосо, анда ден соолугуңуз жакшы болбойт. Эгер сизде боштондук болбосо, улуу энергиялар жайгашпайт. Демек, жаңы доордо жакшы жашай албайсыз. Ошон үчүн боштондук. Кыспачы деп коет да адамда, кыспачы. Кысылып калган адамда мээ иштебей калып атпайбы? Кысылып калган адам баягы эле мындай басып алган бир мамлекетке окшоп калып атпайбы? Өнүкпөйт, өспөйт. Басып алсаң өнүкпөйт, өспөйт да. А боштондукта болсо өсөт да, өнүгүү. Боштондук ар адам өз эмгеги менен жетишет. Ал үчүн эски түшүнүктөн чыгып, жаңы цивилизацияга өтүш керек. Мына энергия өтүп атпайбы? Бул цивилизация да. Жогорку түшүнүктө жашап атпайбы? Жашап атпайбызбы мына? Ошо илим алгандар, өскөндөр, эски түшүнүктөн чыккандар, бир жаңы цивилизация. Ал эмне деген сөз? Ошо менде жаратуучулук иштейт деп, менде энергия иштеп атат деп, мен улуумун деп, мен өлбөсмүн деп, менде эмоция жок деп, менде периштелик сыпат бар деп. Мына башкача көз карашта жашап атат. Ошону жаңы цивилизация деп аталат. Боштондукта жашоо үчүн эски ойду такыр жоюу керек. Антпесең топто болгон кереметиңди, энергияңды жеп аласың. Эски ойду, пендечилик ойду, ошо көрө албас, бичи тарбы, жөн эле балам эмне болот, кызым эмне болот. Бала, кызыңыз, ал сиздин кыз бала эмес, ал Кудайдын баласы, Кудайдын кызы. Анын да милдети бар, анын дагы миссиясы бар, анын да жаны бар. А дагы урунуп, беринип, анан өсүш керек. Аны сиз үстүртөн эле караңыз. Бул өсүп атат. Ошон үчүн кырсыгы болуп атат. Эми мындан жеңип чыгат, калыптанып атат деп. Мына ошентип отуруп, урматтуу улуу журтум, ушу өзүңүздөрдү бош кармаңыздар. Бош алып жүрүңүздөр, эркин алып жүрүңүздөр.
ошо кыспай, кыжаалат болбой өзүңүздөрдү бош алып жүрүңүздөр. Мына ошо кезде адамдын кара куш мээси толук ишке түшөт дагы, жаңы доор күнбаш деген жашоо башталат. Бул көп жылдык адамдын эволюциянын, эмгектин, тажрыйбанын негизинде эми жаңы доордо кара куш мээ ишке түшөт. Ал эмне дегенде, мына улуулукка өткөн сайын, эскини майда деп коесуң да. Демек бул сенин эволюцияң, тажрыйбаң, эмгектин негизинде ошо кара куш мээң ишке түшөт. Кара куш мээң ишке түшкөндө бул жаратуучулуктун ролун ошол кара куш мээ аркылуу аткарабыз. Ошондо күнбаш болуу деп берилет ааламдан. Бабалар сүрөт саймалы ташка калтырып кеткен, таш бооруна калтырып кеткен сүрөт ошо күнбаштарды көп тартып кеткен. Ошондо күнбаш болуп жашаган. Ошондо адам энергия бөлүп чыгып калат. Сөзү закон болуп калат, ою закон болуп калат. Себеби денеси ошо боштондукта жүргөндө сезип туюучу, сезип туюп калат. Ошондо энелерде бул чоң энергия иштейт. Себеби эркектер акыл менен жүрөт, кысылып жүрөт, алар жакшы сезип туя албайт. Энелер боштондукта анан сезими жакшы иштейт энелердин. Ошон үчүн жана кыргызда айтып коет, аялдын чачы узун болгону менен акылы кыска деген эски макал бар, эми ал жаңы доорго төп келбей калат. Чачы узун дегенден эми чечмелеп көрсөк, кайра бир кыры касиет узун. Чачы өзү касиет болуп берилет. Түштө эгер чачың узарып калса, мурутуң узарып калса, мурду башың чоңоюп калса, бул өтө жакшы. Семирип калсаң, энергияң чоңоюп атканы. Ансыганда ошо касиети күчтүү деген сөз. Бирок ошолор сезим менен жүрөт, көп акылга берилбейт энелер. Ошондуктан көп жашайт. Мына айылда кемпирлер калат, эркектер өлүп кеткен болот. Улуулугунан эмес, ал ошол сезими энелерден иштегендиктен. Боштондукта жүрөт, көп кысылбайт, кыжаалат. Ошол эле аял турмушуна эркек чыдай албайт. Себеби алар акыл менен кысылып калат. Жаңы доор ушу сезимдүүлөрдүн доору. Ошондуктан энелер башчылык кылыш керек алтын доордо делип берилет. Башчылык деген ошо оюңуздар менен көп нерсени жаратышыңыздар керек. Ушу бейиш өзү программадан, анан мына мен өткөрүп аткандай энергиядан, анан закондон турат. Закон ушу мен сүйлөп аткан сөз, программалаштыруу деген ошо денеңерди бошотуп, өзүңөрдү бош кармаганда силерде улуу рахат башталат. Ошо улуу рахат мезгилинде полу кайф деген сыяктуу эмнеге жана ичкилик ичип алат дегенде, алар деле ошол рахаттын утурумдугун пайдаланып атат да. Анан ошол ичкилик ичкендер ыр жаскан, илхомум келип калды деп коет ичкилик ичкенде. Анан ошо сыяктуу бир полутрансовый состоянияга түшкөндө анан адам бир нерсени сезип, көрүп, ачылып ошондой. Ошол сыңары азыр ичпей эле ошол өзүңүздөрдү бош кармаган кезде айтымчылык, жазымчылык, сезип эле турдум дегенде. Биз ошону өчүрүп алганбыз, жана пендечилик көз карашка өтө өзүбүздү кысып алып. Ошондуктан боштондукта ушул улуу энергиялар иштейт. Себеби энергия доор. Мына ошентип адам күнбаш болот. Күнбаш, мисалы ошо ааламдан берилет, Арстан алай күнбаш болду, көкүрөгү балбал таш болду, бутунан от чыгып турат деп. Көкүрөгү балбал таш бул нейтрал закон дейт, бул калыс адам дегенде, жан дүйнөсү өтө калыс деп. Башы күнбаш болду, жаратуучу боекторду бөлүп чыгат деп. Ошондо чынык адамдарды кароого алды. Мына чынык адамдар өсүп атат. Кароого алды, Кудай сыяктуу эле мээрим төгүп атат. Ошо күнбаш адам. Табиатты кароого алды дейт. Ал эмне деген сөздө, ошо табиатты тааныганда мээрим төгүп атпайсыңбы? Мына мен ошол мусулмандарга айткым келет эле. Сиздер айтып атасыздар, ошо жерде өлүмдөн кийин бейиш бар деп. Таныңар жерге көмүлгөндөн кийин. Эгер жерде бейиш болсо анда табиатты сыйлагыла. Отко карабагыла, сууга карабагыла, ташка карабагыла, жеренеге карабагыла, Аллахка карагыла деп эле октасыздар го. Жерене бизге нан берип атпайбы? Жерене суу берип атпайбы? Мен энем деле
Жеңем деле акем алган мага тиешеси жок, бирок барсам чай берсе, анан жеңе рахмат дейм да. Бир түн өсөм деле баягы бир күн суу ичкен, бир күн туз татыган жерге 1000 күн салам бер дейт да. Анысы кандай жиренесиз өзү жашоо жок. Мына ошол сыңары табиятты кароо калды Арсеналай. Арсеналай ошо бийлик, байлыкты кароо калды. Арсеналай көк асманды кароо калды деп берди. Ошо күн баш адамды. Эми бул деңгээлге кандайдыр бир жете электирмин, бирок ошол этапта баратам. Мына ошол сыяктуу күн башка айлануу үчүн 5 закон бар. Ошону эстеп калышыңыздар керек. Бул ааламдан берилген күн башка айлануу үчүн. Мисалы, энеге айланыш үчүн деле эне сыпат болуш керек. Улуулук, билгичтик, сезгичтик, купуя сыр сактоо, сезимдүүлүк, назиктик мүнөз керек болгондой, бул күн башка айлануу үчүн дагы аял эркек дебей, жашкары дебей, жаңы доордо адам ошо күн башка айланыш керек. Күн баш деген бул жаратуучу. Мынандай энерги өтүп калган. Мурун жөн эле бир какпаш болсо, мурун жөн эле бир көрпенде болсо, азыр болсо ошол күн башка айланыш керек. Мына ошо күн башка өтүүнүн 5 закону, же ошондо жашоодо күн баш болуш үчүн 5 законду. Биринчи ошо сый. Дасторкондо сыйбы, адам менен сыйбы, аалам жер менен сыйбы, жашап аткан, иштешип атканың менен сый, кыскасы сый болуп туруш керек. Баягы сый эле бололу деп коет го. Экинчи закон. Ырда да чоң энергия бар. Ааламдан берилет. Өзөктү өстүрүүчү ырлар бар. Өзөктү карайтуучу ырлар бар деп. Өзөктү карайтуучу ырлар өтө мааниси жок, мындай майда сүй жөндө ырлар. Ал өзү жаңы доорго туура келбейт. Себеби аял эркек деген эски пендечиликтен адам чыгыш керек болуп атат да. Ошон үчүн сүйүү жоюлуп ордуна мээрим пайда болуш керек. Сен сүйбө, мээрим төк. Сүйсөң анда ревновать этесиң, кызганасың, кысылгандуулукка айланасың. А мээрим төксөң, сенин мээримиң ага өтөт дагы, андан сага чагылышып турат. Балага мээрим төгөсүң, бала апасы таанагандай, тили жок, тили чыга элек бала. Анысы кандай мээрим. Демек ошо эски сүйүү ырлары болбойт. Ал адамдын өзөгүн карайтып салат. Кийин барып ошондой клиптер токтойт өзү. А эмне жөнүндө ыр дегенде биринчиси сый, 5 күн баш болуш үчүн санап баралы. Экинчиси ыр. Ыр жерене жөнүндө, аалам жөнүндө, асман жөнүндө, улуулук жөнүндө, эне ата жөнүндө, адамзат жөнүндө, кыргыздын ыйыктыгы, бийиктиги жөнүндө, адамдын жаралышы жөнүндө, эмне болсо ушу өстүрүүчү ырлар. Бата жөнүндө. Мына аалам дастан айтылган жерде тазалануу болуп атат. Себеби ааламда айтылып атпайбы? Алжа жомок айтылып атпайбы? Ошол сыңары аалам, жер, адамзат, улуулук басып өткөн жол боюнча болсо, ошондо ыр өзү туура келет. Үчүнчү бий. Бийде эмне болот дегенде, ушу музыка коюп бийлеп көрсөңүз деле ошо жана полукайф дегендей полутрансовый состоянияга өзүңүз бир түшөсүз. Духуңуз көтөрүлүп, денелер кыймылдап, анткени анатомия өз ордунда иштеп бериш керек болуп атпайбы азыркы жаңы доордо? Анатомия астрологиянын ордун аткарып атпайбы? Мына, менин аң сезимим бийик болгон үчүн бийик аң сезимде сүйлөп атпаймынбы? Аны үчүн муну таза кармаш керек да анатомиянын өзүн. Колу бут түз жүрүш керек, анткени өлбөстүк келатса, карыбастык болгон атса жаңы доордо. Мына бий ааламдан берилет. Бийлегиле деп. Эгер тойго барсаң дагы, элем эл эки бала бактылуу болсун деп ачылыш алар ачуудан. Сен ошо ачылыш болсун деп клеткаңда жанагы Байдылда Сарногоев ачылыш алып жазгандай, Мидин Алыбаев ачылыш алып жазгандай. Бирок оор эмес, көп эмес.
ачы татым кымыз, ачы татым босо бул кыргыздын байыркылыгын, табиятка биринчи жаралган эл экендигин берет. Атала жеп босо ичкен дүйнөдө улут жок катар экен кыргыздан башка. Босо таруу бул чийип койгон жерге эле өскөндүктөн ошон үчүн темир чыгал элек кезде деги эле башатта кыргыздын жаралганын ушул таруу босо атала тактап берет. Ошо кыймыл, бий, кадимки эле жана кара жоргобу, кара жорго өтө татаал, муундарга өтө күч келет. Танес жубата дегенде силкилдеп бийлөө, энергия мынтип клетканы ордуна келтирүү. Онан ошо кезде жакшы музыка менен мындай ойду бошотуп кыймыл болгондо ушу башыңыздарда да бир чоң керемет иштейт. Жанагы жаштар деле барып ошол ночной клубтан заряжаемся деген ошол мисалга да, эми ошону үйдөн эле аткарса болот. Жашыңыздарга карабай, алыңардан келишинче ошондо дене эс алып атат, ошондо клеткалар ишке түшүп атат. Ошо клеткалар иштеген кезде кара куш мээ күн башка айланып атат. Ошо үчүнчү закону. Сый, ыр, бий. Анан жомок. Жомок деген эми жаратуучулук. Мына табиятка мээрим төгүү, эки дүйнөнү боё, арбай тирүү деп, адам улуу деп, адам ыйык деп, адам бир керемет күч деп, кыргыз дүйнөнү башкарат, ааламдан илим түштү деп. Мына мен айтып атканым баары жомок, бирок туура келип атат го жаңы доорго. Ааламдан мыйзам түшкөндөн адам ойлоп чыккан мыйзам ажал азап болуп атпайбы? Ак үйдөн эч кимдин чекеси жылбайт деп айткам го. Мына бири кызматтан кетип, бир жылга жетпей, бири жаманатты ойлоп атат го. Демек, эмнеге алардын чекеси ак үйдөн жылбайт дегенде, аалам мыйзамына каршы деп болуп атат, алар адамча иштегенде. Эгер ошо аалам мыйзамы менен барып ак үйдө иштесе, гүлдөп кетет эле. Өсү дагы, эл дагы, журт дагы, жер дагы, дүйнө дагы. Мына ошентип ушунун баары жомок. Анан акыркы 5-чи закон дух. Дух бийик болуш керек. Ар дайым. Көңүлдүү жүрсөң көп иш бүтөт. Көңүлүң жок болсо көрүнүп турган иш бүтпөйт. Демек духуң ылдый болсо болбойт. Дух канчалык бийик болсо жашоо оңой, жеңил болот. Дух алтын доорду куруучу күч. Духу күчтүү адам өзүн өзү жеңе алат. Ошо пендечиликтен чыга алат. Духу күчтүү адам осунуп сүйлөй алат. Духу күчтүү адам бир нерсени түшүндүрө алат. Боз дух дегендей, булар да дух менен иштейт. Мисалы мен сизге барып, же бирөөгө барып, мен сени сүйөт окшойм десем, ал күмөнсүйт да. Мен сизди сүйөм, мен сизди жакшы көрөм, мен сизди деп түшүндүрүп берсең, анын ишенет да. Ошол сыңары мына дух болгон үчүн сиздерде ишеним болуп атат. Арстан Алай дух менен сүйлөгөн үчүн. Арстан Алай ишеним менен сүйлөгөн үчүн. Арстан Алай мына отуруп туруп эле азыр энергия өткөрүп коеюнчу, денеңерди бошотугула дегенде эле ошо энергиянын өтүп атышы, бул ошол дух. Ошентип күн башка айланып, жаңы доордо энергияга айланыш үчүн, кара куш мээ иштеш үчүн, күн башка айланыш үчүн, жаңы доордо жашаш үчүн ушу 5 закон керек. Сый, ыр, бий, жомок, дух. Эми дух көтөрүлүш үчүн кайра 3 закон бар дагы. Табыгы илим алсаң, ишеним пайда болот. Анан ишеним пайда болгондон анан дух пайда болот. Демек кайра илимге келип такалып калат адамдын баары. Илим, мына сиздерге мен табыгы илим өтүп атканда силерде ишеним пайда болуп атпайбы? Ишеним пайда болсо анан духун көтөрүлөт да. Ишеним менен сиздерге сөз айткандыктан духуңуздар көтөрүлүп атпайбы? Мына кары адамдар мага канча звонок болот, канча ушу жакшы каалоолорду айтат, ыраазычылыктарды айтат. Мен ушунча адамдардын өсүп атканына менин духум көтөрүлүп атпайбы? Сиздердин өсүүңөрдү көрүп, анысы кандай ошо дух көтөрүлүш үчүн кайра ишеним, илим керек. Илим болбосо сен техника айдай албайсың да. Айдай албасаң сен каяка барасың, духуң болбосо. Ошол сымалы илим алып, анан ишеним пайда болуп, ишеним дух пайда болуп анан аткарылат. Духуң болбогон үчүн анан ичкилигичи болуп атасың. Духуң болбогон үчүн ишиң жүрбөй атат. Ишеним жок да.
Ишенип аткарчы, баардык нерсе аткарылат. Ишеним менен аткарат. Болот деп, мен жеңем деп. Ооруну жой, сыноону жой, өзүң бел бол. Аны үчүн ишеним керек. Мен аткара алам деген үчүн дагы ошо дух керек, ишеним керек. Аны үчүн илим болуш керек да. Мен кыргызды куткарып чыгам, мен кыргызды ойготом деген ишеним болсо, мына менин илимим ааламдын. Бул эмне болгон илим? Кудайдан адам ата көрүнүп турганан айтты. Илим түшөт адамзат үшүн деди. Кудайдын өзү түшкөн жок. Кудай бир адамды жастыртты, материя, колун, телосын пайдаланып. Демек тело жакшы үчүн келген, өткөн эфирде сүйлөп бердим эле. Андан кийин ал аян катары өтүп арсыналайга өттү. Арсыналайга өткөнү закон болду. Закон болгону дүйнө тегеренип, тегистелип башталды. Анткени Арсыналай улуу ишенимге өттү дагы, ишеним менен сыйкыр жүргүзүп атат мындайча айтканда. Мына мен ишеним менен сүйлөгөн үчүн сиздерде илимим менен анан Кудайдан буйрулуп Куда болот. Кудайды сыйлаганын бул Кудайды сыйлаганы. Ооба Кудай буйруп Куда пайда болсо, ана мен Кудайды же таппасам, сыйлай албасам, демек Куданы сыйласам, Куда ыраазы болсо, Кудай ыраазы болуп атпайбы? Мен Кудайдан буйрулган адам болуп атпаймынбы? Кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу, эски түшүнүгүнөн, оорусунан, кырсыгынан. Көктөн буйрулган адам болуп атпаймынбы? Демек, Кудайдын илимин жеткирүүчү, ошону коргоочу, аткаруучу Теңирдин теңи. Ал сага тең дегендей, ал сага тең эмес дегендей. Жердеги представители, аткаруучусу мен болуп атпаймынбы? Мен сиздерди Кудайымдай сыйлап атпаймынбы? Куданы сыйлап атсаң, сен Кудайдан буйрулган, Кудайдан буйрулуп келген Арсыналайды кантип сыйлабайсың? Ошо Кудайдан буйрулуп келген адам ок болуп атпайбы? Мына анан ошол адамды айланат болуп. Мына келгендер айыгып кетет. Өздөрүн таанып кетет, ааламдан берилет. Арсыналайдын атак даңкы дүйнөгө кетет. Сезим туюму менен келет да адам жолун таап кетет деп. Ааламдан берилет Арсыналай. Улуу күчтөр куш тепкен кекиликтей кылып адамзатты астыңа түшүрөт. Сиздин милдетиңиз көзүн ачыңыз, мына сиздердин көзүңөрдү ачып атам. Колуна таяк болуңуз, оюна жөлөк болуңуз. Каттоо калыңыз. Илимин бериңиз, алдында орго өткөрүңүз, башатка жетектеп жеткириңиз деп. Мына Кудайдан буйрулган адам катары алып барат. Өткөндө Нарындан бир байке туура суроо кылып атат да. Суроо кылып атат. Демек биз жоопкербизби деп. Биз жоопкербиз. Мен жоопкер катары сиздерге иш алып баратамбы? Сиздер дагы ошол менин сыпатыма калыптанып, сиздер дагы дүйнөгө эртең келсе сабак бергенге, энергия иштеткенге, мына бул жерде берилет. Ошо жоопкерсиңер. Мына бул жерде берилет. Жалган дүйнөнүн жолун жабуучу, чыныгы дүйнөнүн жолун ачуучу, жалган дүйнөнүн жолун жабуучу жалгыз сот Арсыналай деп. Ал эмне деген сөз дегенде, мына пендечиликти биз соттоп атабыз, ошон үчүн пендечилик жашоого окшобой атат. Эски дин, эски агым, эски түшүнүк, каражат, саясат деген эми болбойт да, ал бурмалай берсе жабыш керек да. Кыргыз мантра айтып, Акаев кетсин, Бакиев кетсин деп атып эле жаратып койгонсуңар да. Ошол сыяктуу болбой калды деп атып эле кыргыз жаратып атат азыр. Анткени кыргыздын сезими катуу иштейт да. Ой, динде эле бурмалап отурбайбы? Деп эле кыргыз жаап койду. Батыш өлкөсү бийлебейт да, Кытай бийлебейт да, кыргызчылык дүйнөнү бийлейт да, анткени ааламдык мыйзамыбыз турат да. Мына ушул ишеним менен эле сыйкыр жүрүп атат. Ошон үчүн жалган дүйнөнүн жолу жабылып аткан ошол. Ошондуктан жалган дүйнөдөн чыккыла. Ошо пендечилик көз караштан. Мына ошондо сиз утуп аласыз, ошондо сиз күн башка айланасыз. Өлбөс болуу милдетиңер деп берилет.
өлбөс үчүн эмне кылыш керек дегенде эски түшүнүктөн чыксаң өлбөй каласың. Мына кыжаалат. Анан Алла ушу өмүрдү берди да, анан Алла ушунча эле жаша деди да, анан Алла берген оору да дегенде болбойт. Алла сизди оорусун деп жараткан эмес. Өлсүн деп да жараткан эмес керек болсо. Жаңы доордо өлбөс болуу. Өлбөс үчүн эмне кылыш керек? Өтө чоң эрк, эмгек, философия күчтүү болуш керек. Эрк күчтүү, нерв күчтүү болуш керек деп берилет Ааламдан берилет. Ашык вестен биринчи кетиш керек. Ашык вес, салмак. Бул эми мал эмес да. Бул адам. Адамдын өзүнүн нормасы бар да. Ашык вес майдын баары эле бул дарт. Без, рак ошондон пайда болуп атат. Ашык тамак, ач көздүктөн ошол тамак желип атат. Организмди эс алдырбай эле жүк кылып коюп атат ал. 20 килограмм вес ашык болсун мейли, орто эсеп менен 30, 40, 50 килограммдагы ашык вести көтөрүп жүргөндөр бар да. 20 килограмм жүктү көтөрүп келип баштыкты 4 бакалашка майды көтөрүп келип коюп отурсаң дей саласың го, жатсаң дей саласың. Сиз ошол бойдон жатып атпайсызбы 20 килограмм ашык вес менен. Ал сизди давит этип атпайбы? Анан сиз кантип өлбөстү көтөсүз? Сиздин бир жериңиз ооруп турса, кантип күн башка айланасыз? Сиздин бир жериңиз ооруп турса, кантип улуу рахат ала аласыз? Гейтет, нойтет деп коебузбу? Мындай жалпы тил менен айтканда, гейтет, нервиңди жейт. Ошондуктан ашык вестин өзүндө чоң керек болсо ошо дуба да бар ошонун ичинде. Ошонун ичинде оорунун баарын ошол алып келип атат. Кан тамыр чоюлуп кетти да. Жүрөккө ошончо күч келип атпайбы? Мына ошо кыз балдар сигарет чегет, жеңел эрежелер, эркектердин көбү чегет. Бул сигарет чеккен адам эмоционалдуу адам. Чыдамы жок адам. Анан ошону чегип, анан ошонун уулуу заты менен анан кичине рахат алып калып атат. Алкаштан да жаман адам болчу. Бул эмне кылып атат дегенде, жүрөк канды тээп берет. Эми көпчүлүк билбейт, медиктер да түшүндүрүп бере албайт. Вена аркылуу канды тепкенде артерия аркылуу өпкөгө келет. Өпкө таза, канды тазалап туруучу эң чоң күч. Канды тазалайт бул өпкө. Ошондуктан баягы жыты бар жерден адам мисалы сарайдын ичиндеби, тооккананын ичиндеби мисалга же бир жыты же түтүнбү ошол жерден кетиш керек, анткени кан булганып баштайт. Сигарет канды булгап атпайбы? Ошондуктан жана ачуусу келе түшкөн адамды жүрүчү кичине дем алчы деп ары таза аба алып чыккандан өзүнө келип калган ошол. Кан өзү жинге алып барып атат да. Жана адамдын жини, кара канын, кара жинин козгой дегенде ошол. Жини каны козголуп кетет да. Каны козголгондо жини келип атат да. Ошондуктан кан бардык клетканы тазалап туруучу күч. Муну ар бир көзгө көрүнбөгөн клеткада клетканын өзүндө ошол кан тамырлар бар. Ошондуктан канды таза кармаш керек. Аны үчүн менин башыман өтүп калды, мен кеңеш бергим келет. Оорунун баары эле ичегиден пайда болот. Ичегиде оору пайда болсо, жүрөк, сахар, давление болгон оору, боор оору бүт эле ошол ичегиден пайда болот. Себеби ичеги мына болсо, ичегидин ичинде эмне болсо сыртынан кан тамак алат. Ичегинин ичи эмне болуп кирдейт? Семиздик эмнеден пайда болот? Оору эмнеден пайда болот? Биз жата калып бала кезде булактан суу ичебиз. Кийин флягиден суу ичебиз, колонкадан суу ичебиз. Чийки суунун өзүндө көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн паразиттердин микролору болот. Элементтери. Ал ичке киргенде жашайт, чоңойот. Курттар пайда болот, паразиттер. Этти чалат чайнап туруп эле жутабыз. Этти коюп койсоң деле эскирип жыттанат го. Ал ичегиге токтойт. Ошентип ичеги аябай бузулат. Анан аралаштырып тамак жейбиз.
ичеги бузук болсо, оор сөз бар го. Баягы адамдын заңынан заңын жеген иттин башы оорукчан болот, жиндүү болот деп. Анан чын эле ичегиңде ошончо заң, ошончо дарт болсо, кан ошондон алганда, тамак алганда анан адам семирет, адам ооруйт, адамдын аң сезими бузулат. Бул кичиктеби, арыктабы, семиздеби баарында бар бул. Аны эмне кылат? Муну ошол кыскараак айтканда түшкө 12-де ачка болуш керек. Түнкү 12-ге чейин мен бул башыман өткөрүп, азыр биз ошо лечебный центр ачып, Кудайдын бир ыраазычылыгы үчүн эжеке агайларда дарылап коюп атабыз. Бул реклама катары эмес, бул мындай жалпы түшүнүк катары эле. Ошо 12-ден түнкү 12-ге чейин ачка болгондо баягы иште паразиттер ашказанды карап калат ачка болуп. Анан бир 50 грамм кайнак таттуу чайды ичкенде балалар оосунат. Анан аркасынан ачуу 8 жылдык, 10 жылдык бир 50 грамм коньяк ичкенде аялар мас болот. Анан аркасынан ошо май, чөп аралашкан дарын ичет бир 30 мүнөттөн кийин. Анан баягылар оорунан жылат. Ичеге жашап алган. Ошентип туалетке чыгарат. Ошентип бир 4 күн повтор болот. Ошондо ичеги баары тазаланат. Анын ортосунда ошо чөп чайлар берилет, соктор берилет. Ичегиде ооз ашказандан баштап ошо көтөнчүчкө чейин тазаланат. Анан иш таза болгондо, сок барганда, чөп чай барганда дененин баары бошойт, кан тамырлар бошойт. Анан ушу мончого бир 2 саат отургузуп, тердетип, анан лечениянын 7-күнү анан ушу кичине бир 30 грамм май 40 мүнөт сайын бергенде анан баягы майды сиңирем деп туруп анан боору менен өт чыгат. Өттөгү таштар чыгат, боордун жарымы кетет. Ошентип кан ичеги тазаланганда анан ошол адам күн башка айланат десек болот. Ошондо бир нормасына келет, ошондо бир өз формасына келет, ошондо арыктайт, ошондо кан тазарат. Андан аранан мурун тамакты эмне сураган, ичеңиздерде курт эле сурап турган. Тойдон чыгып алып үйгө келип чай берчи дегенде эле акелер бар. Мисалы, урсагым ачты депчи, жарым саатта үйгө жеткиче. Анан ал тамакты, оор тамакты адам жеген дагы, анан ал тамакты сиңире албай боору ооруган. Аны сиңире албай баардык организм, өт, уйку без, жүрөк баары эле мына ошондон пайда болгон. Урматтуу улуу журтум. Ошондуктан эгер ал ичиңизде ошо паразит болсо, ошо эскилик болсо, сиз ичкен дары кайра эле зыян, ал аны алып кете албайт, алы сиңире албайт. Ошондуктан ичегине боорду сыдырганда анан баардык ар жактан оору дарт ошондон аягат. Бул боюнча эфирден сырткарыда кеңеш берсем болот, телефондорду калтырсам болот. Мына ошентип анан ичеги кан тазаланган кезде анан ошо улуу рахатка көп отуруп, боштондукка чыгып, улуу илимди окуп, агарып, нурданып, анан кандар ордуна келсе, анан баягы кан бурун бузукталып барып үйүп койгондо шылак кылып, анан агартып, тазартып, нурдантып, аң сезимиңерди жакшыртып, андан кийин анан ошо аздыр көптүр самалга баруу, андан кийин аздыр көптүр ошо өзүн таза кармоо. Анан ичиңдеги паразит болбогондон кийин тамакты аз эле талап кылып калат адам. Мына ошентип анан жаңы доорго өлбөстүктүн бир башаттары өтө көп. Анан эң башкысы биз анатомиябызды сактап калбасак, жаратуучулук иштете албайбыз. Астрологиянын ордун аткара албайбыз. Мына адамдын көзү сөзү тийгендей оозу жакшылыкты сүйлөш керек турбайбы? Мына улуу кыргыз жаман сөздү оозанбайт, жакшы атты угузуп узатып коет, антпесе кутуп ачат. Мына улуулукту сүйлөгөн үчүн, улуу энергияны сүйлөгөн үчүн сиздерге энергия өтүп атпайбы? Демек оозуң жакшылыкты сүйлөгдөй болсо дейги ар бир организм ошо чоң кызмат үчүн эле буйрулуп келген. Жаныңды эле, таныңды эле ошону аткара албай кырсыгып атабыз. Ошондуктан анатомиябызды сактап калышыбыз керек. Анатомияны ошо бир сыйра тазалайбыз, 2 сыйрада тазалайбыз, улуу рахатка өтөбүз, анан жан анан өлбөс болуп анан иште калат да. Эгер анатомия бузук болсо, жан кайда атат? Каралык болсо. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, күн башка айланууну ошол ыр, бий, сый, жомок, дух,
Дух көтөрүш үчүн кайра илим, ишеним, анан анатомияндагы эмелеки жолдор менен тазалап өтсө. Медицина өзү жок нерсе. Медицинаны биз ошол кысылуудан, кыжаалатчылыктан, ашык тамактан, ашык ойдон эле пайда кылып алганбыз. Болбосо оору жок. Мен мындай бир жарым таблетка дары ичип көргөн эмесмин. Ичпейм, көрбөйм. Каның ордунда болсо, бардык организм ордунда болуп атпайбы? Эркек жигиттерге да кайтканда. Ошо эркектик милдети деле ошо кан аркылуу иштейт да. Ошо бир чоң энергия да, мындайча айтканда. Ошо балалуу боло албай аткандын деле көп кырлары ошол. Себеби бензин бусулуп калса машина жүрбөгөндөй бүт эле ошол табарсык менен эле оорунун баары ошо ичегиден. Экөө тазалангандан кийин деги өзү оору жок. Мына ошентип жаңы доордо өзү медицина жоюлат. Себеби жан менен тан биригип кетет. Жан оорубагандан кийин жан өзү нур өзү оорубаса, тан кайдан ооруйт? Ошо танды ошого алып барыш керек, тазалап. Суроолорго жооп кылалы. Сиз оюңузча Шамбала деген эмне? Болсо ким? Баткенден асан. Шамбала деп ушул берилген ааламдан. Шамбала бул бүгүнкү күндө арстан алай. Шамбала десе бул шаар же гүл же бир жердин тоонун бескен, бул жана эле адам ата деген сыяктуу эле ааламда бир чоң энергия экен. Шамбаланын кызматы бул адамзатты бириктирүүчү бир ааламдан буйрулган жан экен. Бул жөндө билдирүүлөр бар. Азыр мен үлгүрсөм окуп берем. Тез эле бир 2 бет. Шамбала бул өзү жан. Анан адамзатты бириктирүүчү бир күч экен. Энергия экен мындайча айтканда. Мисалы, адам ата же болбосо жайсаң ата бир жан болуп атпайбы? Бирөө Манас атамдын чоросу, бирөө болсо адамзаттын теги. Шамбала дегенде эле ошол Шамбала, Нур бала, От бала деп эле бир жан экен. Ошон үчүн ал Шамбалага жоолуккан адам дүйнөнү бийлейт деп жана Гитлердин, Сталиндин издеткени бул чындык экен. Мына азыр дагы ошол бул улуу энергия менен кыргыз дүйнөнү бийлейт. Башчылык кылат, башкарат, багыт көрсөтөт, улуулук өткөрөт. Жараткан менен кантип антташтыңыз эле, кантип антташат, Жалал Абадтан сонун бала. Жараткан менен ушул өтө жакшы суроо. Кудай бизди кызматка буйруган экен. Анан биз Кудайдын кызматында болсок, Кудай биздин кызматта болот. Мына Арбайдын кызматын аткарсаң деле, Арбай, мына мен ааламдын сөзүн сүйлөгөн үчүн алар менин укугумду коргоп, сиздерге энергия өткөрүп, мага багындырып, ишендирип, ынандырып, тазалап берип атпайбы? Караңызчы мына. Ушундай эле гармонияда адам жашаса болот. Ан үчүн адам өттү агарып бийик түшүнүк өткөн кезде эле ошо сезип туюу пайда болот. Анан антым дейм ошо ааламдан берилип, антымды кыскача окуп берсем болот. Мен көктөн буйрулган көк ташты сиңирип алган могу көк мыйзамын. Кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу алайдан чыккан чыныгы инсанмын. Мен өмүрүмдүн акырына чейин ааламдан амал, программа амал алып турам деп анан ант катары жазылып, анан ошол ант бергем. Эми аалам астында. Мен бир кино көрүп келем, сизге айтып бере алам го. Мен көргөндөй сиз көрө албайсыз ал кинону. Мисалга бир 2 баланын 2 жаштын сүйүүсүн, же бир жаман каарманды, же жаман адам болуптур деп койгонго ансагандай, ушу мен эч ким көрө албаган, көтөрө албаган, аткара албаган мындай караңгыдагы бийлигим бар. Ошондуктан бул кыска убакта түшүндүрө албайм. Ушундай ант болуп анан аткарып, мына азыр мен аны аткарбасам мен кырсыгып каларымды билем. Демек менин таным, жаным, аң сезимим аалам үчүн жаралган, адамзатты өстүрүү үчүн жаралган. Ошондуктан мен антыман кайтпайм. Ант берилгенден кийин бул никеде ант, ант, ааламдык негизги тартип. Ант өзү ааламдык негизги тартип. Ааламдык негиз тартипке өткөн адамды өзү эле адаштырбайт. Түшүндө ит кубалап өлтүрүп койсо эмне болот Бишкектен? Түшүңүздө ит кубаласа, ит каап алса жакшы эмес, ит келсе жакшы.
оомат дөөлөт. Каап алса жакшы эмес. Кубалап өлтүрүп койгонуңуз бул жакшы. Себеби ошо кырсык ууну сиз жеңгенсиз болуп берилет. Чечилет. Ал кырсык сизди кубалаган, аны сиз жеңгенсиз. Же болбосо мынтип коет го, итчилик кылба деп коет го. Ошо мындай өзүңүздүн бир итчилигиңизден кеттиңиз. Быйыл 2018-жылы кыш кандай болот? Кыргызстанда нелер болот? Бул өтө туура суроо. Кыш адамдын кырс мүнөзүнөн пайда болгон. Деги эле адам жаралганда кыш болгон эмес. Адамдын кырс мүнөзүнөн кыш пайда болгон. Барып туруп кыш өзү жоюлат. Жайдын аптабы кыштын чилдеси жоюлат дагы мээлүүн болуп калат. Азыр ошол быйылдан баштап, ошо 18-жылдан баштап жерде өспөгөн башка өсүмдүк чөптөр дагы өсүп баштайт. Себеби табият адамга карап табиятта бурулуш кылат дагы, табиятта да өтө чоң бейиш болот. Ушу кыргыз жергесинен башталат. Кыргызстанда деги эле адамзатта кырсыгуулар көп болот. Адамзаттын ар биринде, себеби бул кырсыкпаса эски пендечиликтен адам чыкпайт, изденбейт. Ошол ааламдык түшүнүк өтмөйүн ар тараптан түшүнөмбү, ишенемби, мал пулунанбы, бала чакаданбы, ооматынан, байлык бийлигинен, ден соолугунан, сөз угунсуз, өтүмсүз ар кандай кырсыгат. Анан ошо улуулукка калыптанган кезде кырсык токтойт дагы, Кудай арбай канатына калкалайт. Себеби кызматына өтүп кетти. Баягы бала өскүчө, кыз өскүчө, эне атада качан адам болосуң деп тилдегендей, ошондой кырсыгуу көп болот. Бул чындык. Ошон үчүн адам азыр бөлөк аң сезимге ээ болуш керек, бийик аң сезимге. Мына менде деле болуп турат ар кандай удар. Бирок мен мындай железобетонный столбамын деп ойлоп коем. Мени сүзүп эле эчтеке болгон жок деп. Ошо адам улуу, ошо улуулугун бышыктоо үчүн удар болот. Кадам сайын жакындан, жакшы көргөн адамдан, эне атадан, табияттан, сен күткөн жакшы деп ойлогон адамдан да удар болот. Ал жөн эле сизди бышыктоо үчүн ушуну жакшы билиш керек. Ошон үчүн ударлар болот. Сени аргасы бышырат. Эне ата деле төрөгөндөн эле эне ата болуп калбайт да. Ал чоң эне чоң ата болгуча далайды көрөт го. Ошентип өсүп атпайбы? Турмуштун өйдө дейин көрүп. Ансыгандай ошо адамда анан улуу болуп атпайбы? Кийин чоң эне чоң ата болуп. Ошо сыяктуу ударлар менен өсүп барды го. Ошол сымал ар бир адамда да ошо удар болуп анан аргасынан өсөт. Ушуну кырсыгуу деп коет. Намаз окуйсузбу дейт. Мен намаз окубайм. Намаз барып калат. Эмнеге дегенде намаз менен сиздер өзүңүздөрдү чектеп алып атасыздар. Бул болуш сөздү айтыш керек. Намазым каза болуп калды деп эле сен психологияң бузулуп атат. Түндө 3дөбү, дагы бир 7дөбү, 6дабы туруп алып, дагы ошо уйкудан калып, боштондукка чыга албай эле кысылып атасың. Анан намаз окуган мода деле эмес. Анда сиз улуу эмессиз. Намаз окуган адамды жакшы деп эле, башка адамды жаман десеңиз. Адамзатты бир дей көрүңүз. Өссүн мейли намазы менен бир утурумдук, ал бир эволюциялык эле бир этап. Бул баары бир калат, көңүлүң деле тартпайт. Намаз окуган ким жыргады айткылачы? Жан дүйнөсү ошол адамдын өзгөрдүбү? Мына намаз окугандар келип менчелик энергия өткөрүп берсинчи. Ынандыра алсынчы. Алар тозок менен бейишти көрдү деп эле отурат. Ой, жок аякта жөн эле бир курт бар, андан башка эчтеке жок. Тозогуңда бейишиңде ушул дүйнөдө. Өзүңдү таанып алсаң, эскичиликте жүрсөң, пендечиликте жүрсөң, көрө албас болсоң, ичтар болсоң, мына ошо тозок, тирүүлөй тозок. Жан дүйнөң бийик болсо, көкүрөгүң бейпил болсо, бейиш. Ар бир секунд менен рахаттанып жаша, күлүп жаша, мээрим төгүп жаша. Мына өзү бейиш бул. Мээрим өзү бейиш болот. Мээримге жетчисе, мээрим төг аласыңбы? Бийик түшүнүк болмойнча мээрим төг албайсың. Мээрим өзү жаратуучулук. Эгер мээрим төг албасаң, сенин үй бүлөңдө да жакшылык болбойт. Ошон үчүн намаз калат, мен окубайм. Аурдин деген ат кандай чечмеленет? Бейшембек Куланактан. Аурдин деп эми бир жомок болгон экен, жомокто бир бала болгон экен, ошо эли адашып туңгуюкта калганда ошо бир колунда сыйкыр жип менен жол таап чыккан. Анан ошо уулу болгондо
ошол атты койгонбуз. Ошол фирма болуп калган. Анан чындап эле бекер коюлбаптыр деп ой кылам. Бул ат. Анан бүгүнкү күндө дагы мени кээ бирлер атым унутуп калып Абырдын дешип калат. Алай деп калат. Арстан деп калат. Ансагандай ошол Абырдын уулум эмейле, фирмам эмейле өзүм болуп калдым окшойм. Мына туңгуйка дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет. Анан кечээ бир агай мага суроо кылды. Эмнеге ошо кыргыз кыйын болуп 21-кылымда башчы болуп кетет экен? Эмне айырмачылыгы бар экен дейт. Анан эми туура суроо да. Анан мен жооп кылдым, ушул каныбыздагы, сөөгүбүздөгү, деги түпкүлүбүздөгү эле кызматыбыз ушу экен. Анан биз ааламдан келген өкүлбүз да. Ошон үчүн кыргыз байып кетпейт. Ушуну билгиле, байлыгыңар болбой атса жакшы деп сезгиле. Токтоп калса андан жакшы деп сезгиле. Себеби кыргыз байлык үчүн, бийлик үчүн, же бир ашкана үчүн, ачуу үчүн жаралган эмес. Кыргыз ушул уютку болуп, эптеп эле арасында жан сактап туруп, анан дүйнө эли чирип баратканда, сүт ирип кетерде уютку болуп, айран уюткандай уютуп калыш үчүн жаралган. Ошондуктан биз ааламдан келген өкүл болгондуктан ушу ааламдык түшүнүккө, арбайлык түшүнүккө, периштелик түшүнүккө калыптандырууда биз ушул ордубуз бар. Жолубуз ошол, жашоого жаралганыбыз ошол. Бирөөбүз мына айтымчылык кылып, бирөө түш аянга карап жашайт. Айыл деле ойласы болгон, чөлкөм деле түш жоорусу болгон, жаачысы болгон, маначысы болгон делгендей эле ошол кайып касиетибизди биз качырып алдык. Эми кайтчу, башатка кайтчу, тегибизге кайтчу, ордубузга кайтчу мезгил келди. Табиятка жаралган биринчи эл кыргыз, ийгиз жаралган, табияттын ээси кыргыз. Бул ааламдан ушинтип берилет, урматтуу журтум. Урматтуу ошо куланактан чалган теңиртоолук байкелер, ошо жолуңуздарды билиңиздер, ордуңуздарды билиңиздер, улуулук сыпатка калыптаныңыздар. Калыс адамды касиетчилоолойт дейт. Эртең жаның ааламга барганда ататек арбака жүзүбүз ак болсун. Мына Арстан алай улуу күчтөрдүн айтар сөзү кылар иши көрөр көзү дегендей мен ошолордун ишин кылып атам, ошолордун сөзүн сүйлөп атам. Мен сиздердин астыңыздарда жүзүм жарык. Мен табиятты Кудай жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүн көркөм чыгармас экен. Жаратылыш жараткандын аткаруучусу, кабарчысы экен. Табият ар бир секунд жашооңо күбө деп ошо табият астында дагы жүзүм жарык. Адам улуу, ыйык, жердин Кудай адам деп адамзаттын астында дагы жүзүм жарык. Ошондуктан кайда болсо да ошо жүзүңүздөр жарык болсун. Ааламдан эч ким апапак бойдон периште болуп жаралып келбейт. Ошо мен сыяктуу урунуп, беринип, өйдөлдөй болуп, бир жагы жаман аттуу болсо, бир жагы жакшы аттуу болуп, ошентип бышырып келип анан мезгили келгенде ишин кылат. Ошондуктан Кудайдан Куда буйрулуп, ошого сыйгылгандай Кудайдан буйрулган адаммын. Мен эми сиздерге шарт окуйм, условия коем, аргасыз багынасыңар, аткарасыңар. Менин шартым, условиям ушул. Пендечиликтен чыккыла, периштелик сыпатка, улуулук сыпатка калыптанып алгыла. WhatsApp деп коет эми, элдин баары билет. Ошол номерим 706 988 188. Мен сиздерди аябай жакшы көрөм. Себеби эгер менин ичимде мынчалык кара болсо, мына илимдер мынчалык энергия ичиме батпайт эле. Ошон үчүн менде каралык жок. Мен периштедей таза, мээримдүү адаммын. Мен ошо аалам күчтөрүндөй сотмун. Ошондуктан энергия өтүп, сиздер калыптанып, түшүнүп, ушул эфирден, телефондон айыгып атканыңарды, өсүп атканыңарды, ыраазычылыгыңарды жазганда мен кубанып атам. Эмнеге дегенде эне ата катарым мен. Ааламдан да берилет, адамзат энеси Арстан алай, атасы Арстан алай, мээрим, сезими Арстан алай деп. Анан ошо бала чака өссө эне ата кубангандай, мен дагы ошо сиздердин өсүп, калыптанып, эскичиликтен чыгып, өнүгүп өскөндөн кийин өзгөрүп атканыңарды көрүп кубанып атам. Ар бир жуманын 1-4 күнү эфирден жолукканча сак саламатта туруңуздар.